15 жаштагы Амантур жаштайынан футболго кызыгып, азыр өзү дагы машыгууларга катышып жүргөн кези. Ал келечекте дарыгер болууну самап, окуу менен спортту айкалыштырган өспүрүмдөрдүн бири. Мындан улам айылында заманбап футбол аянтчасы салынса деген изги тилеги бар эле. Досторубуз менен командабыз бар, мурда Руслан байкебиз бар, ошо менен чогуу команда түзүп ойноп келет элек, турнирлерге барып. Мурда ачык поляда ойнойт элек. Бул жерде жамгыр жааганда кыйын болуп калат эле, кар жааганда ошондо ойной албай калат элек. Азыр газон курулуп, кышта жамгыр жааса дагы ойной беребиз, жарык. Базаркоргон районунун Аук айылында Амантур сыяктуу ондогон өспүрүмдөрдүн тилеги ишке ашты. Жабык заман талабына шайкеш футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Анын курулушуна жергиликтүү өкмөт, миграцияда жүргөн жаштар, облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каражат бөлүнгөн. Биздин жаштардын көпчүлүгү башка айылдарга түнү барып ойночу. Жаштарды өзүбүз апарып ойнотчубуз. Түнү барчу, ошо коопсуздук жагы бар эле. Ана буну тандалып калган жери дагы атайын биз ушул мектеп аянтчасына курдук. Себеби ушул жерден мектеп окуучулары пайдалансын. Күндүзү, кечинде дагы ошол кечинде машыгып, мектеп окуучулары, айылдык тургундар пайдаланып, ыңгайлуу болсун деп ушул мектеп окуучуларына шарт түзүлсүн деп мектеп аянтына курулду. Футбол аянтчасынын курулушу Аук айылынын тургундарын сүйүнттү. Себеби жаштарды кылмыштуулуктан арылтууга, убактысын пайдалуу өткөрүүгө шарт түзөт дешет. Азыр балдар бардыгы сүйүнүшүп, бардыгы иши ден соолуктарын чыңдашканга, анысында балдарга дагы бош убактысын спорт менен алектенгени абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм да мен. Аук айылында жалпы 500дөй кожолук бар. Аталган айылдын аймагына алгачкы жолу жабык футбол аянтчасы курулду. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.